Жылдық қылышыңыз, той қылышыңыз дағы фарз емес. Бірақ ажылыққа барышыңыз фарз. Ресторанда өткөрүшіңіз фарз емес. Сіз дуа алайын, елдің батасын алайын, ресторанда қылып отырсыз. Бүгінгі ресторанда бір дағы бата жоқ. Азы мен өзім аралашып улаққа қосылып үйреніп атам, улақ чауыпчы. Батасын алайын, аттың мингендердің батасы қабыл болып өткен дей бергендіктен бардым. Ал жерде дағы бір дағы бата жоқ та. Былтыры біреусі 40 минге ремен жасатып тұрып, қор, елдің батасын алайын деп берді. Еме аркым бақтыз екен ал жерде. Біреу таштады, жыттанып жүрет өзі че. Ем бата берің десе тұрат менен тип қой. Бана, жақшы той болды, ойын жақшы болды балдар. Балаң жаман болса біздей болсын. Амин. Аллаху акбар деді да. Кетті 40 мың ременші. Емнесі бата урматы туған. Мына ошондуктан ар бирөөбүз терең ойлон. Адам өлгөндө союлган малдын этин жесе болобу дейт. Бул дагы жанагы көйгөйлүү, жалпы Кыргызстанда титирете турган, аксакалдардын ачуусун келтире турган, жаштарды сүйүнтө турган нерсе да. Я Алла, өлгөндө урматы туган, азыр ачыгын айтайын, өлгөн адамга ыйлабай калдык. Кеткен расходко ыйлап калдык да. Кеткен расходко ыйлап калдык. Өлгөндү даңк табасаң, тирүүлөдү эч качан мактабайсың дейт да. Өлгөндү даңк табасаң, тирүүлөдү эч качан мактабайсың. Өлгөн дагы өзүнүн сый урматы менен өлсө дагы адам булчу. Өз ордунда, биякта ет талашып, урушуп, оюн жетпей жатта ап кел, оякта бирөө ыйлап атат, кайсыны деп коюпчу. Бир жерге күбө болду, мен асмандан табай эле түшүп калган жокмун, сиздер менен эле чогуу жашап атам. Бир жерге бардык, ыйлай баштады, айттым, өкүрбөгүлө, туура, ичиңден күйүп ыйлайсың, биз деле ыйлайбыз, пайгамбар деле ыйлаган, бирок өкүрмөй жок, десем деле өкүрөт, анан ошол жерде отурабыз, бирөө дарбазадан кир деле, айтып койгула, жана келгенмин деди. Шат бир киши, жана келипти деди, майли, токтоп калды. Не дешти билбей калдым да. Же күлө албайсың, же ыйлай албайсың да. О жалган эле экен да. Ойнактан кир деле өкүрүп атты, жана келгенмин айтып койгула деди. Ушундай да болот экен, Жана келиптир деди, шат токтоп калды бардыгычы. Ыйлай бер, келсем эмне болуптур? Өлдүгө сен өлгөнгө ыйлап атасың, келген када ыйлаган жоксуң го. Ошондуктан бул ачуу чындык деп коебуз, урматтуу тууган. Ал жерде союлбаш керек. Албетте 3 күндөн кийин деп коет. Ал 3 күндөн кийин өлгөн адамдын байлыгы болсо мураска берилип, таркатылып бүткөндөн кийин, андан кийин мурас алган адам өзүнүн ыктыяры менен сойсо болот. Бизде бүгүнкү күнү мурас таркалбай калды. Эми караңыз, мурас таркалганда бир тууган 3-өбү, 4-өбү бардыга бөлүнүш керек. Бөлүнүп берди, эми мага тийгенден кийин, эми мен атам үчүн, эми мен бир тууганым үчүн сойсом боло берет. Жесеңиз дагы боло берет. Көтөрүп кетсеңиз дагы боло берет да. Бирок колго тийгенден кийин чыгарыш өтө кыйын болот да. Ортодогу нерсеге бардыгы батыр боло берет. Анан ал сое бер депчи. Качан мага тийген, буга тийгенден кийин сен сой. Өзүңчү сен саңа дагы берилди го. Мен карыздан кутулуп алайын. Сен кыла бербейсиң. Каякта мен, сенде үйүң бар го. Анан жаңжал башталат да. Анан тополоң башталат, урматтуу тууган. Мына ошондуктан мүмкүн болушунча ал нерседен сактанган жакшыраак. Дагы бир жерге бардым, аларда ачык эле айтат экен. Кара ашыга келе, кара ашыга деп элечи. Ачык эле айтат экен да. Балдары ыксан дөсө өтө чакырган кара ашыга келе, баяктан келгенде мынакка киргиле, баяктан келген мынакка киргиле. Эми албетте дин келе турган болсо анан жоюлат, дин келменче бул нерсе жоюлбай турмат турган. Ар бир адам өзү бекем болуп туруп, ыймандуу болуп, менен өзүмдөн баштайын десе, ошондо гана жоюлат. Болбосом жок. Жакында Бишкек Арча Бешиктин конушунда мечиттен ушунду баян кылып чыккандан кийин бирөө өзүнчө да суроо берейин, элдин алдында суроо бере албадым деди. Макул айта берсем, эки жак карап туруп, нарагыраак барбайлыбы дейт. Жаш эле бала. Макул, нарагыраак бардык. Айтты, өзүмдөн чоң бир турмуш көргөн аялга үйлөнсөм болобу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кызга үйлөнгөн деген да, үйлөнгөндөчү. Өзүң үйлөнгөн кызга үйлөнгөн, оозу ширин болот, шүгүрчүлүк кылып болот, көтөрүмдүү болот деген. Оозу сатуу деген ол нени айткан? Тилини. Макул келиңиз чай ичесизби деп турат деген да. Кыса себептерин айткан. Анан айттым, сага эмне нерсе түрткү болуп атат, эмне нерсе себеп болду
bir turmuş көргөн аялды алууга десем, манан ошол айтты. Жалалабадтан болот экен, кайсыл жеринен айтпады. Жалалабадтанмын деп койду, урматтуу тууган. Жалалабад дегенмен чоң албетте. Атасы менен бир турган агасы өлүптүр. Колубузда жок эле дейт. Сойбойлса аксакалдар келипти, соёсуң, жегенсиң сен деле. Болбосо элден чыгып кет. Макул деп андан союпту, сойса деле мейли де ыраазылык дейт. Бирок 50 миңге сата албай жаткан жылкысыны аксакалдар сүйлөшүп 60 миңге алып келиптир дейт. 60 миңге деп кой, кийин 10 миңин бизге чыгарып беребиз депчи. Ана коррупция. Ошентип анан эптеп кыскасы анан кутулганда өзүнүн апасы өлүп калыптыр да. Баягы эле тема козголду дейт. Болбосом чыгып кет. Макул деп багадагы алып келип союп, үйдү сатып, карыздан кутулуп, Бишкекке элден чыгып көчүп келе бердик. Кичине карындаштарым бар. Атам түшкүлүккө түшүп калган, эшикке чыгып отурат эле, эч нерсе дебейт. Мен жумушка кетсем, кичине карындаштарымды караган эч ким жок болуп атат. Ошого ал аялга айттым, макул карап берем деп түшүндү. Ошого үйлөнсөм болобу, бир сурап коеюн дедим эле деди. Айттым, тез үйлөн дедим. Нас ошону карап берип түшүнгөн болсо тез үйлөнүп ал дедим да. Акыбалыбыз манандай акыбал, урматтуу тууган. Мышык ыйлай турган. Мына ошондуктан мен көп жерде айтып атам, кафыр, динсиз үйлөндү, миллионер, бай үйлөндү, бир кой сойду, 25 адам чакырды. Той бүттү. Ысык көлгө келе жатат. Медой месечти өткөрөйүн депчи. Bir ay medayınsa dayılan Kırgızstan jeri sonun деп koyup жатат. Musulman, kedey, Kırgızstanda yaşayt. Üylöndü, 500 adam çakırdı, 20 ta koy soyuldu, 200 ta toğuk grill деп koyatken, toğuk, toy büttü, Rossiyaga jönödü. Tanışыңыз бар да, сүйлөшүп бересиз да, аялым менен бара берейин да, андык эле ишеничтүү да, деп коюпчу. Медой эмес, Rossiyaga кетти да бечара. Аялы күндүз иштейт, аял болгондугу үчүн. Эркеги түндө иштейт. Бири-бириге ким иштейт эми? Медой эмес. Аялы күндүз жумушка барып, бир кысасы магазинде сатуучу бир нерсе кылат экен, күйөөсү ошондой. Түндө. Экөөгө ким иштейт эми? Бул экөө кантип жашайт эми, урматтуу тууган? Мына ушундай жактарын ойлонбой жатабыз.